Жолдошумду абдан улуу деп ойлошот. Түрк жигитке турмушка чыккан Регинаны кайненеси өз кызындай көрөт. Ысык көл облусунун Түп районунун Михайлов айылынын 22 жаштагы тургуну Регина Сапарова түрк улутундагы жигитке турмушка чыгып, бактылуу үй бүлө түптөдү. Жолдошу Мехмет Махматуллого учурда 29 жашта. Регина Шевченко атындагы орто мектебинде окуган. Кийинчерээк атайын билим алып, визажист болуп Ирак Эрбил шаарына барып иштеген. Бул өлкө абдан жаккан, бирок элдин баары эле ал жерде согуш болуп жатат деп ойлоп терс кабыл алышчу. Ал жерде жүрүп Туркиянын Стамбул шаарына барып визажист болуп иштеп жүрдүм. 2017 жылы ноябрь айында тааныштарыбыз аркылуу жолдошум экөөбүз таанышып калдык. Мехмет Мардин шаарынан болот, бирок ал учурда Стамбулда жашайбыз. Жолдошум бизнес тармагында эмгектенсе, мен үй кожойкесимин. Мехмет экөөбүз бат эле тил табышып, сүйлөшүп кеттик. Мага анын кичипейилдиги, адамгерчиликтүүлүгү жакты. Ал мени бир көрүп эле сүйүп калганын айтып, сүйүүсүн билдирген. Экөөбүз таанышкандан кийин ал мага баш кошорун айтып баштаган. Алгачкы жолугушуубуз Стамбулдагы эң атактуу Бугас көпүрөсүнүн алдында өткөн. Ал мага өзгөчө гүл белек кылган, ошентип колумду сурады. Үй бүлөм менен кеңешип, алар ойлонуп макулдугун беришти. Эжем жанымда болгондуктан аны биринчи тааныштырдым. Эжем да Мехметти жактырды, деди ал. Алар жай мезгилинде үйлөнүү тойго даярданып башташкан. Үйлөнүү той түрк салты менен Туркияда өткөн. Регинанын ата-энеси да бул тойго катышкан. Тойдон бир күн мурун хына кечеси болот. Колумда кына сүйкөп, үстүнө бар алтын тагышты. Тойдун эртеси алтындарымды тагып, ак жоолук салып төргө отургузушту. Тойго келген эл белектерин беришти. Баары чеги менен болот экен. Туугандардын, тааныштардын алтын тагып, акча кыстарганы өзгөчө эсимде калды. Алтындарды такканча 1-2 саат туруп тум ооруп калганын сезбей калыптырмын. Кайненем менен мамилем абдан жакшы. Жолдошумдун үй бүлөсү менен жакшы кабыл алды. Жолдошумдун үй бүлөсү мени абдан жакшы кабыл алды. Ал 5 бир туугандын 4-сү. Мени баары жакшы көрүшөт. Кайненем абдан жакшы киши, кызындай көрөт. Биздикинде келинге оокат жасатып, боорсок бышыртышпайт. Барын чогуу жасап, бири-бирибизге жардам беришебиз. Мехметтин ата-энеси Мардин шаарында жашайт. Биз үйлөнгөнүбүзгө 10 күн болгондо Стамбулга кеттик. Үйлөнө электе эле үйдү даярдап койгонбуз. Аларда күйөө бала үйлөнүүгө чейин баарын даярдап коет экен. Өзүм 4 бир туугандын улуусумун. Жолдошум туугандарымды абдан сыйлайт. Орусча билбесе да сөздөрдү сөздүк аркылуу которуп, апамдын акыбалын сурап жазып турат. Күйөөм абдан камкор. Тааныган тааныбагандары да күйөөмдү аябай улуу деп ойлоп, жаман сөздөрдү айтышат. Мен өзүмдүн сүйүүмдү таптым. Бирок адам жөнүндө туура эмес ойлоп, жаман сөздөрдү айтып көңүлдү оорутпоо керек. Буйруса жайында Кыргызстанда да кыргыздын салты менен той берүүнү ойлонуп жатабыз, деди Регина. Булак турмуш KG.